Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош Алай трассасынын боюнан, тактап айтканда Башбулак айылынын Өзөр жан конушунан сатыла турган катар 5 сотуктан 2 чекти тартып көрсөтөбүз достор. Жалпы аянты 10 сотук болуп калат. Ошондо мына бул маңдайымда турган бош жаткан жер тилкеси сатылат. Эгерде сиздер ушул Ош Алай трассасынын боюнан жер издеп жаткан болсоңуздар, анда Өзөр жан конушундагы ушул 10 сотук жер тилкеси сиздерди күтүүдө. Сиздер дагы курулуш куруңуздар, көчүп келиңиздер, жашаңыздар, өнүңүздөр, өсүңүздөр ушул жерден. Баасы башында эле айтып коеюн. 1.400.000 сомго бааланды. Ошондо ар бир чектин баасы 750.000 сомдон туура келип калды. Кыргыздар өзүңүздөр жакшы билесиздер, кенен жерде жашап, кең жерди сүйөбүз. 5 сотук кээ бирөөсүнө тардык кылып аткан болсо жер, мына 10 сотукты алып кенен жашаңыздар, сарай куруңуздар, тапчан, очоккана, отункана, үйдү кеңейтип салыңыздар достор. 10 сотук сиздерди буюрса күтүүдө. Эми кеп башынан болсун, баасын айттык. Бул жерге кантип келесиздер? Сиздерге келүү жолдорун дагы айтып өтөйүн. Достор, мен азыр Алай Ош трассасында турамын, Башбулак айылында. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Башбулак айылынан чыга бериш жеринде мына ушул жолдун сол тарабында Олимп аталышындагы заправканы билесиздер. Андан бир 300 метрге жетпеген аралыкка чейин өтөсүздөр. Сол жактагы жалгыз аялдама бар. Мына ушул жолдон сиздер ылдыйлап түшүп барып туруп, тетиги бактарактуу үйгө чейин барасыздар. Көрдүңүздөрбү? Ушул бактарактуу үйдөн сиздер туш бул жагына өтүп бара бересиздер. Болжол ушул туштарга чейин барып калабыз достор. Түшүндүрө алдым окшойт. Калганына ошол жактан маалымат беребиз достор. Дальше кетсеңиздер Алай тарапка кетесиздер. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыкканыңыздардан кийин бул жерде биринчилерден болуп бактарак өстүргөн тетиги маңдайыбыздагы үйдү көрдүңүздөр да. Но ушул бактарагы бар, теректери бар үйдөн түз ушул түндүктү бойлоп өтүп келе бересиздер. Но ушул жерлерде гипсоблок менен салынган үйлөрдү көрөсүздөр. Тетиги 2 кабаттуу экен. Сиздер мына бир кабаттуу гипсоблок менен салынган үйдүн маңдайына туштап келе бересиздер. Бул жерде бир фундамент куюлган. Ал ушул сатыла турган жердин батыш тарабынан орун алган. Чак түштө күн тие турган түштүк тарабындагы 2 фундамент бар. Аны дагы болжолоп алдыңыздар. Бул Өзөр жан конушунун чыгыш тарабы. Мындан кийин бир 5-6 гана үй бар. Бул жагында 2 үй бар экен. Бул жагында 5-6 үй бар. Даректерди толугураак түшүнүп алдыңыздар окшойт. Биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын дейли. Кызыл китептери бар. Экөөнүн тең кызыл китеби бар. Баасын дагы бир жолу кайталап айтып өтөйүн. 1.400.000 сом кеми бар. Бөлүп сатуу жолдору дагы бар. Негизи биротоло бардыгын кошуп алам дей турган болсоңуздар, ага дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Кеми болот албетте. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес, нактылай акча керек. Эми чек араларын дагы сиздерге ушунча болду көрсөтүп коеюн. Мына арматура казыктар кагылган. Экинчиси тетигинде турат достор. Анын ар жагында дагы казык бар. Кыскасын айтканда, бул жагы 40 метр, бул жагы 25 метр достор. 20-га 25, эки чек катарынан болсо 40-га 25 болуп калат. Бизден да бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы келе бересиздер. Сонун жер, светтер кошуналарга тартылып келинген. Таза суу жер астынан чыгарып алсаңыздар болот. 33 метрден кенен чыгат достор. Анан бул жан конуш болгондугуна байланыштуу толук бардыгы көчүп келгенден кийин бул жерге мечит, мектеп, бала бакча, ФАП бардыгы түшөт. Суу тартылат, линиялар тартылат светтин. Ал жагынан кыжалатчылык жок. Ошончо адам үйлөрүн салып, кадимгидей жашоого шундай жалындуу үмүт менен келип көчүп келген учуру достор. 5 кошкон эл жашайт, жан конуш. Сиздерге насип кылсын. Ушул жерден агарыңыздар, көгөрүңүздөр. Мындан бир 300 метр, 400 метр нары жүрсөңүздөр достор, кең жер бар. Ал жерге буюрса мечит, мектеп, бала бакча, ФАПтар түшөт.
Bundan эле түзсөңүздөр болду. Мектепте эле көп алыс эмес, жакын эле жерде болуп калат. Биз анда бул чыгарылышта жыйынтыктадык. Чалыңыздар, сиздерге насип кылсын. Өнүңүздөр, өсүңүздөр.